Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі тәжбит сабағыбызда біз қаршылашы жоқ сыпаттарының ішінен 7-ші сыпат менен иститала менен танышып өтөбүз. Ал-иститала деген сөздің лексикалық мәнесі созылу, ұзару деген мәнін туындырат. Ал эми терминдик мәнесі тыбышты айткан учурда аба кысымынын натыйжасында тилдин кашка тишти алдыңкы тиштери карай бир аз созулуп жылуусун иститала сыпаты деп атайт. Ал эми иститала сыпаты 29 тыбыштын ичинен жалгыз дот тыбышында гана табылат. Демек, дот тыбышын айткан учурда тилдин эки капталы оң жакта же сол жактагы азуу тиштерге тийүүсү менен биргеликте алдыга карай тагыраак айтканда кашка тишке карай бир аз созулат. Мына ошол созулуусу иститала деп аталат. Эгерде биз мына ушул дот тыбышын айткан учурда иститала сыпатына көңүл бурбастан чыгарсак, анда бул дот тыбышы өз макаражынан толук талаптагыдай чыкпай калат. Мисалы, фи таллил деп иститала сыпаты ачык айкындана билинбей калып, дот тыбышы ачык чыкпай калды. Эми ошондуктан биз качан дот тыбышын чыгарган учурда, өз макаражынан чыгарган учурда иститала сыпатынан көңүл буруп баса белгилеп чыгарсак, мына ошондо дот тыбышы өз макаражынан толук талаптагыдай кооз чыккан болот. Мисалы, фи таллил. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбызда биз дот тыбышына тиешелүү, жалгыз дот тыбышына гана табылган иститала сыпатын айтып өттүк. Аллах Таала бардыгыбызга Кур'ан-ы Каримди туура талаптагыдай тартили менен ачык айкын окуганга мүмкүнчүлүк берсин.